Ошондо кылбайсыңар бана. Келүүлөр жөнүнө моңду эле сайылып, ар ким мында бар нерселерге сайылып. 70% жок лицензиялар жүрөт. Чын айтайын байке. Чын айтайын, 70. Бул нааразы болуп жаткан жарандар Бишкек шаарындагы коомдук транспорт айдоочулары, алар тийиштүү кызмат тарабынан келген текшерүүгө нааразы. Бул убакытка чейин келип эскерүү берилбей, текшерүүгө алганы туура эмес деп татанышууда. Алардын арасында лицензияларынын мөөнөтү өтүп кеткендигине карабай, жумушун улантып жүргөндөр бар. Ошентсе да айдоочулар бир топ көйгөйлөрүн айтууга жетишишти. Предупреждение бердиңиздерби сиздер? Берген жоксуңар, а? Лицензия, гана лицензиялар бүтүп атат. Келип айтпайсыңар монда, кыйын болсо. Именно бүткөндөн кийин башталат. Качан мында кылып? 6 ноябрь 2022 жылы лицензияңыздын срогу бүтүптүр. Андан кийин 9-да, 10-да, 10 ноябрлар күндөрү чыгып иштептерсиз. Бүгүн график боюнча выходной күн экен. Ага да карабай бүгүн азыр окуучулар ташып келдим дейсиз. Кача сиздин лицензияңыз 6 ноябрь күнү өткөн. Сиз деген бул лицензия бериштин срогу өзү 1 айга чейин берилет. Мындай эле айтайынчы. 1 айга мурда жок. Вообще иштекес жок делеш. Иштеп атышат го. Сиз аргимес өзүңүз жооп бериңиз. Мыйзам чегип. Жөн эле келип баштап болгонда мыйзамдын алдында баардыгыбыз бирдей. Баардыгын текшергенге аргим шарты да туура келбей атпайбы, ошону айта албайт да бияктан чынына келгенде. Бир бүгүн лицензия текшересиздер, ал деле акча. Эртең зимний дөңгөлөк текшересиңер, лобовой, ручник, аптечка болгон баары эле келип акчага такалат да. Бияктан чын машина өзүнүн ремонтунан ашпайт да. Ремонттан ашпаган үчүн машиналар азайып атат. Ал эми транспорт департаментинин кызматкерлери айдоочуларга мыйзам чегинде түшүндүрүүгө аракеттеништи. Алардын айтымында ар бир айдоочу мөөнөтү бүтүп бараткан иш кагаздарын убагында жаңылашы керек деп билдиришти. Эскертүү эмес, бизге кайрылыш керек 1 ай мурда. Мисалы үчүн бул байкенкин 5 ноябрда бүтүп атат. Бул киши 5 октябрда бизге заявление жазып кайрылыш керек болчу убагында. Бул болсо азыр 6 күн өтүп кетти лицензиясы. Андан кийин штраф жазган болбойт. Бүткөндөн кийин келип баса каласыңар деген сөз эми бул не актуальный болуп атат да, туура эмес да. Буга чейин. Негизи айдоочу өзүнүн документтерин эми бир жумада бир болсо да карап коюш керек срокторун. Чүйөрөнү жана Бишкек шаары боюнча транспорт департаменти тарабынан коомдук транспорт айдоочуларына рейд уюштурулган. Анда айдоочулардын лицензиясы, айдоочулук күбөлүгү, жол баракчасы жана камсыздандыруу барагы, ошондой эле санитардык, техникалык абалы көзөмөлгө алынууда. Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль транспорт менен жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруу жөнүндө эреженин талаптарын аткаруу максатында ушул рейдтик иш-чараны уюштурдук. Ошондой эле Бишкек шаарынын ичинде акыркы күндөрү транспорт, ушул коомдук транспорттарды көзөмөлдөө жагы болбой калгандыгына байланыштуу коомдук транспорттардын ишин, жүргүнчүлөрдүн маданияттуу тейлөө сапатын, ошондой эле баягы тиешелүү уруксат кагаздарынын жоктугу, мөөнөттөрүнүн бүткөндүгү болуп саналгандыктан биз ушул рейдтик иш-чараны ушул талапты сактабаган айдоочуларга, ташуучуларга, жүргүнчү ташуучу кичи автобустардын айдоочуларына мыйзам чегинде чаралар көрүлөт жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бишкек шаары боюнча 121 автобустук каттам бар, ага күнүнө 2444 автобус жана кичи автобустар кызмат кылат. Ал эми Чүй облусу боюнча 177 автобустук каттам болсо, күнүнө 1618 кичи автобустар жүргүнчү ташыйт. Бүгүнкү рейдтин жүрүшүндө күндүн жарымына чейин укук бузуу менен 17 протокол түзүлүп, 39500 сом айыппул салынды. Иш-чара кийинки жуманын аягына чейин уланат. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион, Бишкек.